Саламатсыздарбы, сиздерди кайрадан көргөнүздөн аябай кубанычтабыз. Убакыттар аябай тез өтүп жатат, бирок өздөштөрү ийгилик жаш боло турган болсо, бул убакыттын өткөнү деле, курстун бүтүп атышы, аякташы деле сизге эч кандай билинбейт деген бизде ишеним бар. Биз кече сиздерге өтүлгөн темалар бүт баары тааныш. Ал эми акыркы жолу биз өткөн темабыз бул өткөндөгү келер чакты өттүк турбу? Өткөндөгү келер чак деп эгер биз бул жанагы эле байланыштырдык. Тудуга байланыштуу, бул ING-ге, бул болсо perfect tense-ге байланыштуу дедик. Ал эми I would work, мен иштемекмин да, азыр, же кийин, же мурда. Ал эми I would be working, мен иштеп жатмакмын азыр, же кийин, же мурда. Ал эми I would have spoken, мен сүйлөп бүтмөкмүн азыр, же кийин, же мурда. Бул ошол орус тилиндеги б, кыргыз тилиндеги жатмакмын, бир нерсе кылмакмын деген суроо өткөн темабыз болду. Ал эми сиздер азыр мугалим сиздер менен өтүлгөн грамматиканын бүт баарын кезге ар жеринен кайсыдан кыйналсаң ошол жерден грамматиканы сизден сурап турат. Тест аркылуу ошону озеки же жазуу иретинде сиздерден сурап турат дагы. Грамматикаңызды жооп бергенден кийин туура эмес эчтерди ар жерден сурап турат, сиз унутуп калбаш үчүн. Андан кийин сиз топиктериңизди, waterworld тексттериңизди айтып бересиз. Андан кийин ошол тексттериңизди retailing кылып кайра айтып бересиз дагы. Анан Robin Hood'дагы 2 бет, 1 бет, 2 беттеги тексттерди которуп, кыргызча же орусча которуп, кайра сиздер аны англисчеге которосуздар, ошо менен аны бүтүрөсүздөр. Ошолор ташмаларды сураласыздар, бааланасыздар. Ал эми биз аны кылып бүткөн болсоңуз, анда биз бүгүн жаңы to-be менен to-дун аралашкан жаңы темасын өтөбүз. Бул таблица сиздерге тааныш болуп калды. Бул китепте 87 бетте турат. 87 бетти ачсаңыз, кечиресиз. 86 бетте. 85 бетте бул узакка созулуп бүтпөгөн чак. Узакка созулуп бүтпөгөн чак деген турат. Мында караңыз. Биз to have өткөнбүз. To have боюнча эмне болот эле? I have. Турбу? Ал эми he, she, it, has. I would have. Суроо бере турган болсок, кандай эле? Have I. Ал эми he, she, itке суроо бере турган болсоңуз, has, he, she, it. Тескериси I would have not. Ал эми he, she, it, has not. He, she, it, has not. Ал эми келер чагы бүт барыгын I would, he, she, it, will, have. Ал эми суроо бере турган болсок, бүт барыгына will, I would, he, she, it, have. Тескериси бүт барыгын I would, he, she, it, won't have. I would, he, she, it, won't have. Ал эми өткөн чагы бүт барын I would, he, she, it, had. Суроо бере турган болсок, had I. Ал эми тескериси бүт барыгына I would, he, she, it, had not. I would, he, she, it, had not. Ошентип биз to have эрежесин, формуласын буга чейин биле турсузбу? Ал эми бул жерде эми караңыз. I have деген бул менде бар деген сөз. Эми ушуга I have been'ди койсок эмне болот? Караңыз, бул to be туура эмес этише be деген болуу, өткөн чагы was, were, анан кийин үчүнчү формасы been. Демек, I have been болсо эмне болот? Мен болуп бүттүм деген сөз. I have been деген мен болуп бүттүм. Демек, бул бүткөн чак. Бүткөн чактын формуласын жаратат, турбу? Эми сиз буга формулага азыр to have-ке, буну азыр өтө турган тема айтпайсызбы? Perfect continuous'тен узакка созулуп, тескерисинче бүтпөгөн чак боло турган болсо, бунун формуласы to have. To have-ке been'ди кошосуз, андан кийин ing. Формуласы to have плюс been плюс ing. Бул эмне алат? Бул грамматика боюнча формула сала турган болсо, I have been reading, no? I have been reading the book from 3 o'clock. Bunun ayırması. Esiniz var ya, biz perfect tense boyunca I have spoken болса, siz азыр гана сүйлөп бүттүңүз, турбу?
Perfect tense boyunca ne olacak? Perfect tense boyunca siz kıyımlı hareketi buğa çeyin kılıp gelip hazır gana büt ötürеңiz. Je kıyımlı hareketi kılıp gelip keler çaktın qaysı bir vaqtında büt ötürеңiz. Al endi kıyımlı hareketi kılıp gelip ötken çaktın qaysı bir vaqtında bütkön elеңiz. Perfect tense. I have spoken, I have just spoken, have I spoken, I have not spoken dep ötü gerek qoy. Endi ошондо эмне болот? Кыймыл аракети кылып келип, азыр гана бүткөн болсоңуз бул учур чак эле. Кыймыл аракети кылып келип, келер чактын кайсы бирине бүтө турган болсоңуз бул келер чак эле. Ал эми I had spoken деп, бул кыймыл аракети кылып келип, буга чейин бүткөн элеңиз. Ал эми бул азыр өтө турган тема perfect continuous tense. Узакка созулуп бүтпөгөн чактын бул тема кандай болот? Сиз кыймыл аракетти тескерисинче азыр кайсы бир учур чакта баштайсыз, бирок узакка келер чагы кете берет. I have been reading the book from 3 o'clock. Men saat kitapты 3'ten beri okuyup жатам. Demek baştalgan uaqtыңыз tak, бирок алдыда канча окуйсуз, алды так эмес. Perfect tense'te кыймыл аракет кылып келип, конкрет бүттүңүздөр. Ал эмне болуп калды? Буда тескерисинче башталган убактысы дайын, ал эми келечеги дайын эмес, кете берет. Demek I have been reading book from 3 o'clock. 3'ten beri okuyup жатам. Az деле окуп жаткан болушу мүмкүн. Же кийин деле окуй беришим мүмкүн. Өмүрүмдүн акырына чейин окуй берем. Көрдүңүзбү? Кыймыл аракет башталат экен, азыркы убактан баштап келечекке кете берет экен. Ал эми келер чагы эмне болот? Келер чагы бул келер чактын кайсы бир убактысында башталат, эртең башталат, саат эртең 9:00 башталат, же 7:30 башталат, бирок келер чагы наракы кете берет. Өмүрүңүздүн акырына чейин боло бериши мүмкүн. Же 3 болуп чыгылып убактысы ал жагына кете берет. Тактай турган болсоңуз, анда I will have been speaking from tomorrow till 3 o'clock. Эртең саат менен 7:00 башталып 3-кө чейин окуп жаткан болом дей турган болсоңуз, анда тактай турган болсоңуз болот. Ал эми өткөн чагы кандай болот? Өткөн чагынын формуласы кайсы бир убактан баштап 10 жыл мурда же балалыгыңыздан бери кайсы бир өткөн чактын кайсы бир убагында баштагансыз, бирок азырга чейин улана берет. Узак убакта баштагансыз, ошондон бери кылып келатасыз, азыр деле кыла бересиз, же дагы келечекте деле кыла беришиңиз мүмкүн. Көрдүңүзбү? Эми формулага сала турган болсок, эмне болду? I have been reading the book from 3 o'clock. 3'ten beri окуп жатам. Эми мен 3'ten beri окуп жатамбы десең эмне болот? Have I been reading the book from 3 o'clock. Ал эми мен 3'ten beri окубай жатам десеңиз, I have not been reading. Ал эми мен эртең саат 9'дан баштап окуп жаткан болом, же эртеңден баштап окуп жаткан болом десеңиз, I will have been reading from tomorrow. Мен эртеңден баштап окуп жаткан болом. Ал эми суроо бере турган болсок, ошо эле will I have been reading from tomorrow? Мен эртеңден баштап окубай жаткан болом десеңиз, I won't have been reading. Мен эртең 9'дан баштап окубай жаткан болом. Ушунун тескериси. 9'дан баштап окусаңыз, 9'дан баштап окубайм. Ал эми өткөн чагы I had been reading. I had been learning English from my childhood. Мен балалыгымдан бери аңгыча үйрөнүп жатам. I have been learning English from my childhood. Мен балалыгымдан бери аңгыча үйрөнүп жатам. Az деле үйрөнө берем, кийин деле үйрөнө беришим мүмкүн. Ал эми суроо бере турган болсок, ошол эле формула. Had I been reading, learning. Ал эми тескериси I had not been reading, learning. I had not been learning English from my childhood. Балалыгымдан бери аңгыча үйрөнбөйм. Мына азыр үйрөнбөйм, кийин үйрөнбөйм. Demek ne oldu? He, she için has. He has been reading. Alem boş ol. Uşuğa ketken he, she'tke ereje başka, I, we'dege ereje başka. Boş ol. Formulası neken? Bul kıymıl hareketli, bul ötülgön tema. Kıymıl hareketli azır başlayıtkeniz, bırak keleceğine karay kete öğretken, belgisiz bolup. Keler çağın qayсы bir вакытында баштап келип, бирок андан келечек ары жагы белгисиз экен. Ал эми өткөн чагына, узак убакыт мурда кайсы бир убакытта баштаган экенсиз, бирок
азыр деле кыла беришиңиз мүмкүн, кийин деле кыла беришиңиз мүмкүн экен. Ал эми бунун формуласы to have. To have-ке этиштин үчүнчү форма. To have-ке plus been, to have plus been plus ing. Демек I have been reading. Кайсы бир убактан башталып, келешегине карай келе берет. Мисалы үчүн мен 2 сааттан бери сүйлөп жатам. I have been speaking from 2 hours. Мен 2 сааттан бери сүйлөп жатам. Мен 2 сааттан бери сүйлөп жатамбы? Have I been speaking from 2 hours? Ал эми 2 сааттан бери сүйлөп жатам. I have not been speaking from 2 hours. 2 сааттан бери сүйлөп жатам. Эртеңден баштап сүйлөп жаткан болом. I will have been speaking from tomorrow. Эртеңден баштап сүйлөп жаткан болом. Will I have been speaking tomorrow? Эртеңден баштап сүйлөп жаткан боломбу? I won't have been speaking from tomorrow. Эртеңден баштап сүйлөбөй жаткан болом. Ал эми I had been speaking for 5 years. 5 жылдан бери сүйлөп жатам. Или from 5 years. 5 жылдан бери сүйлөп жатам. Had I been speaking from 5 years? 5 жылдан бери сүйлөп жатамбы? I had not been speaking from 5 years. 5 жылдан бери сүйлөбөй жатам. Демек, түшүнүктүү болду. Жакшы. Ана эмесе, ошол эле формула why, how, when, what деген жанагы тактоочу суроолор ушунун алдына келе берет. Why have you been speaking from 3 hours? Эмне үчүн 3 сааттан бери сүйлөп жатасың? Ошол эле келер чак өткөн чагына жанагы эле формуланын негизинде кетет. Демек, бүгүнкү тема эмне болуптур? Кыймылдар perfect continuous tense, узакка созулуп бүтпөгөн чак. Кыймыл аракет башталып кете берет экен, келер чактын кайсы бир убагында башталып кете берет келер чагында. Ал эми өткөн чактын кайсы бир убагында башталып азырга чейин же келечекте дагы бир уланып кете бериши мүмкүн экен. Ал эми өтүлгөн тема сиздерге түшүнүктүү болду. Perfect continuous tense. Ал эми кечээ биз эсиңизде болсо, I would эми биз азыр эле үйрөнбөдүкпү? Мисалы үчүн I have been speaking. I have been speaking деп мен азыр I have been speaking from 3 hours деп 3төн бери сүйлөп жатам деп өтпөдүкпү? Ал эми ошол эле мен 3төн бери сүйлөп жаткан болмокмун дей турган болсоңуз, ошого эле would могул жерге would'ту кошуп коесуз. I would have been speaking from 3 hours. Мен 3 сааттан бери сүйлөп жаткан болмокмун. Эми бул would кошулганда бул учур чак, келер чак, өткөн чакка да кете берет. Would кошулганда бул мен I would have been speaking from 3 hours деп койсоңуз болот. I would have been speaking from my childhood. Келечек мурдатан бери деп койсоңуз болот. I would have been speaking from tomorrow. Мен эртеңден баштап сүйлөп жаткан болом. Would деген бул ошо б деген да. Мен иштеп жатканмакмын деп койдуңуз. Не болду? Бул учур чакка, келер чакка, өткөн чакка да кете берет. Кече would жана эле кайталаган would, I would work, I would be working, I would be spoken деп атпадык беле? Ошол сыяктуу кайсы бир убакыттан бери мен кылып жаткан болмокмун дей турган болсок, анда бул ошол эменин ушу узакка созулуп бүтпөгөн чактын б работалбы, помогалбы деген сыяктуу иштеп жатмакмын дегени кошулуп калды. Ушул менен биз өтүлгөн темабыз бул темабыз perfect continuous tense соңуна чыгат, узакка созулуп бүтпөгөн чак соңуна чыгат. Ал эми эртеңкүнгө тапшырма сиздер кечээки грамматика, бүгүнкү грамматиканы болушунча көбүнчө басым жасап ушуну өздөштүрүп алыңыздар. Албетте бул бир аз татаалыраак, кыйыныраак, көпчүлүгү буну түшүнө бербейт, бирок сиз аны буга чейинки базаңыз мыкты болгон үчүн аны сиз оңой, жеңил желпи өздөштүрө алдыңыз. Ал эми ошону кайталаңыз, бычыктаңыз. Суроолорду бериңиз. Ар кандай моменттерде жанагы цифрасы боюнча коюп туруп, которомосу менен кошо өзүңүздүн мээңизде көбүнчө ойлонуңуз, ошону мээңизде чактырга айлантыңыз. Андан кийин тапшырма what a world текстин же алыңыз дагы ошонун тексттерин бирөө айтыңыз. Ал эркин ар бир сабактын акырында эркин теманы алып туруп, болушунча аңгырса сүйлөгөнгө аракет кылыңыз. Болушунча аңгырса сүйлөгөнгө аракет кылыңыз. Топикини дагы айтыңыз, диалогду алыңыз, дебат кылыңыз, ушул сыяктуу болушунча аңгырса сүйлөгөнгө. Сабактын бир жарым саатын бир гана аңгырса сүйлөгөнгө бөлүп алып туруп, ушундай бир ким кыргызча сүйлөсө же орусча сүйлөй турган болсо, штраф ушул сыяктуу айып деген сыяктуу ушундай эме кылып, психологиялык жактан аңгырча сүйлөйбүз деген нерсеге эме оюңузду бурсаңыз, чындап аңгырча сүйлөйсүз буюрса.
Андан сырткары Робин Гуд тексти кызык боло турган болсо, ошол эмесин 1-2 бетин которуңуз. Бул дагы албетте жардам берет. Жазылышы, окулушун кандай эмесин, кайсы эреже кайсы жерде келет, мугалим менен кошо кылсаңыз, бул аябай чоң сизге жардам берет. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыгат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө, ийгилик.